Эми Ордо дегенде биз ураанды көтөрүп, адилеттүүлүк үчүн мен айткам. Адилеттүүлүк орнолмоюнча мен күрөшө берем. Мына бүгүнкү күндө биз ойлогон жокпуз. Саясат кадры талкаланып кеткенинчи. Катуу айтып, элдин талабын көтөрүп, чындыкты чыркырап айткандарды жоготпош керек. Анткенде мен ар дайым айтып келем. Оппозиционный партия бул жеке гана алардын баскан турганын кыйшык иштерин айта бербейт. Анткени алардын да өзүнүн чоң сунуштары бар. Бирок оппозиция элдин көйгөйүн бийликке жеткирип туруш керек. Чүй областында мына муун ынтымагы деп баарыбыз чогуу туруп, ынтымакка жаштар келдик. Шайлоого келгенде ошо эле муун, ошо эле ынтымак бийлик келип, ушу партияны, Ордо партиясын колдоп алайлы. Анткени келечек бизде. Келечекти биз өзүбүз тургузбасак, бизге эч ким келечекти тургузуп бербейт. Ушактан чыккан кана жигиттер өзүнүн ичи мекенине ойлойт. Анткени эртең болсо дагы, бүрсүн болсо дагы ушу мекенине келет ал. Ошондуктан мынакей сиздерге өзгөчө жаштарга кайрылып кетмекчимин. Келечек биз гана силер менен. Силер мына бүгүнкү күндө Кыргызстандын келечеги. Кыргызстан эртең мамлекетибиз жетиштүү деңгээлге жетип, дүйнө жүзүнө дүңгүрөп, кыргыз калпагы, кыргыздын каада салты дүйнө жүзүнө таңылтсаңар, мына чогуу иш алып баралы. Анан кийин келгенде ачык эле канча берет экен, тиги экен деген сөздөрдү биз унуталы. Ачык эле. Мындай чыгып жүрөгүбүз менен колдойлу, жүрөгүбүз менен добушубузду берели. Мен силерге ишенем. Ордо саясий партиясы номер 19. Ордо туура тандоо.